Кудайдын чакырыгы 15 февраль. Кээде эң чынчыл сыйынуу бул кооз чатталган сөздөр эмес. Жүрөктүн тереңинен чыккан терең үшкүрүк болушу мүмкүн. Кудайым, ушунчалык чарчадым деген 3 сөз болушу мүмкүн. Ооба, баарыбыз чарчайбыз. Айрыкча ушул ызы-чууга толгон кымкуут заманда адам бат чарчайт. Иштеген ишибизден чарчайбыз, ооругандан чарчайбыз, көпкө чейин күтүүдөн чарчайбыз, узун пробкалардан чарчайбыз. Кимдир бирөө күчтүү болгондон, баардыгынын жүгүн көтөрө бергенден чарчайт. Кимдир бирөө ойлошу мүмкүн, Кудай деген Кудайда ага чарчадым деп эле келгенге болмок беле деп, күчтөнүп, өзүмө келип алып, анан сыйынайын деши мүмкүн. Ыйса болсо, чарчап чаалыккандар жана түйшүк тарткандар баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Эс алып келгиле, жеңгендер келгиле эмес. Так ушу чарчагандарга Ыйса колун сунат. Ильяс Кудайдын чоң пайгамбарларынын бири. Бирок ал да чарчаган. Ал ушунчалык чарчагандыктан өзүнө өлүм тилеп, Теңир, эми жетишет, жанымды ал деген. Кудай Ильяска, эмне болуп атасың? Тур башыңды көтөр, чарчадым дебе, ишенимиң кайда деген жок. Кудай аны түшүндү. Ал ага уктап алганга мүмкүнчүлүк берди, тамак берди. Рухун айыктырардан мурун анын денесин жана жанын айыктырды. Ыйса да чарчаган деген эмне экенин билет. Кудуктун жанында чарчап отурганы эсиңердеби? Кайыкта чарчагандан уктап калган. Гетсеман багында да жаны кейип, кыйналып сыйынган. Чарчоо бул ишенимсиздик эмес. Чарчагандык бизге алыбыз келбеген нерсени жүктөп алганыбызды көрсөтөт. Кудайга берчү нерсени өзүң көтөрүп алганыңды байкайсың. Кудай өзү деле аны каалабайт. Биздин күч көтөрүмдүү болууда эмес, Кудайга тапшыра билүүдө. Ишая пайгамбардын китебинде мындай деген аят бар: силердин күчүңөр тынчтыкта жана таянууда. Ошондуктан Кудайга, мен мына кандай болсом ошондой бойдон келдим. Чарчаган бойдон алдыңда турам. Андан аркысын сен өзүң алчы, мени да колуңа алчы. Түйшүктөн кыйналбай, сага тапшырганды үйрөнөйүн дейли. Өчөйүн дегенди өчүрбөгөн, сынайын дегенди сындырбаган Кудай жаныбызда.